Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 6 класстын дүйнө тарыхы сабагын өтөбүз. Сабактын темасы байыркы соогдур. Бүгүн балдар силер сабактын жүрүшүндө байыркы Согдиана жөнүндө жазма булактар жана археологиялык маалыматтарды аласыңар, байыркы соогд шаарларын билесиңер жана чарбасынын өнүгүшү тууралуу маалымат аласыңар. Байыркы Согдиана жөнүндө жазма булактар жана археологиялык маалыматтар. Соогд бул азыркы Өзбекстандын жана Тажикстандын аймактарын ээлеген байыркы тарыхый мамлекет болгон. Соогд өлкөсү жөнүндө бул алгачкы маалыматтар Авеста китебинде жана Бехустун аска бетиндеги жазууларында кездешет. Анда Согдиана деп жазылып, ал эми аймакта жашаган калк соогдийлер жана соогдулуктар деп аталган. Бехустун аскасындагы жазууда соогд мамлекети Ахемениттер державасынын курамына киргендиги эскерилет. Бул байыркы соогд аймагында майда, орто кыштактар менен катар бул шаар тибиндеги чоң кыштактар жана шаарлар пайда болгон. Алардын бири бул Эркурган шаары жана экинчиси Афрасияб шаары болуп эсептелинет. Байыркы Эркурган шаары бул биздин заманга чейин 9-8 кылымда негизделген. Ал азыркы бул Карши шаарынын түндүк батышынан орун алган. Бул Эркурган шаарынын жалпы аянты 35 гектарды түзгөн. Шаар бекем дубалдар менен курчалган. Ал эми бул Эркурган шаары кербендер токтоочу маанилүү жай болгон. Ал эми экинчи шаар бул Афрасияб шаары балдар. Бул Афрасияб шаары бул соогд мамлекетинин борбору болгон. Бул Самаркандтын түндүк жагынан орун алган. Бул шаар көп убакытка чейин ата табай келген. Бул тек гана жогорку чеп деп аталган. Ат бул персиялык эпостогу Туран өлкөсүнүн падышасы Афрасиябтын ысымы менен байланыштырылат. Афрасияб шаарынын жалпы аянты 219 гектарды түзгөн. Ал эми балдар байыркы соогд мамлекетинин чарбасынын өнүгүшү, дыйканчылык, мал чарбачылык жана кол өнөрчүлүк менен алектенишкен. Соогдулуктар биздин заманга чейин 6-4 кылымда жасалма суат системасына негизделген дыйканчылыкты өнүктүрүшкөн балдар. Буга чейин дыйканчылык дарыя жээктеринде жана ойдуңдарда гана өздөштүрүлгөн. Эми дарыялардан алыс жайгашкан талааларды да өздөштүрүү үчүн атайын каналдар курулган. Бул каналдардын узундугу 30 жана 50 километрге чейин жеткен. Соогдулуктар бул дыйканчылык менен катар мал чарбачылыгы менен дагы алектенишкен. Алар асыл тукум жылкыларды асырашып, мына ошол менен кесиптенишкен. Ал эми бул асыл тукум жылкыларды Ахемениттик падышалардын армиясына жөнөтүп турган. Бул соогд мамлекетинде кол өнөрчүлүк дагы жакшы өнүккөн. Бул жерде ар түрдүү үлгүдөгү карапай идиштерди атайын станокторго жасалып, мештерге бышырылган. Усталар бул темирден чарба шаймандарын, ар кандай кооздук буюмдарды жасашкан. Соогдулуктардын бул соода сатыгы. Бул соогдулуктар өздөрү өндүргөн товарларын Кытайга, Чыгыш Түркстанга, Иран менен Византияга чейин алып барып соодалашкан. Товардын бул тышкы рынокко алып чыгуу үчүн жаңы жерлерди басып алуу зарылчылыгы келип чыккан. Бул соогдулуктар жакын жайгашкан Жети сууну ээлеп алышкан. Балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Мында таблицаны көрүп турабыз балдар. Бул жерде байыркы соогд шаарлары Эркурган шаары жана Афрасияб шаары качан түзүлгөн, жайгашкан орду, калкынын негизги чарбасы жана кесиби тууралуу жазабыз дагы. Аны менин өздүк баракчама кетиребиз. Үйгө тапшырма балдар. Параграф 4-тү окуп келебиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.